Рейд учурунда Ош тазалык ишканасынын кызматкерлери таштандуу үчүн акы төлөбөй жаткан шаар ичиндеги тамактануучу жайларга барды. Бул Наваи көчөсүндө жайгашкан ашканалардын бири. Алгач бул айым аты жөнүн эмне үчүн акы төлөбөй жаткандыгын айтуудан баш тартты. Анын тазалыкка карызын тактап жатканда сөзгө аралашып, ашкана алдына коюлган үкөктү алууну талап кылды. Мен айтканмын ошо балдарга, ону ылдыйракка коюп бергиле дегенмин, пожалуйста. Урнаны бул жерде элдер өтүп баратып, ошо колундагы таштандысын, пакетин болобу, кагазын болобу таштасын деп койгонбуз да. Бул жерде сиздерге ашканага же магазинге урна коюлган эмес. Бул жерде сиздердин урнаңыздар таштанды таштоочу. Жолдун наркы бетинде чоң кузов атайын коюлган эже. Булдай урна эмес, чоң урна коюлган эже. Жок эже. Кана каерде турат? Контейнериңер турат? Каерде турат? Кайсыл жеринде? Именно. Кайсыл жерде? Каерде? Жок укам. Мен кечирип коесуң. Мен ушул жерде жашайм укам. Ал жерде мен мына ушул аргымакта жашайм. Мен эч кандай мэриянын мусору коюлган эмес. Мына жительдер бардыгы мисалы мына келтирип, онадан мынадан бир 200 метр аралыкта нары алыс дальше. Вообще алыс. Азыр мен карап бул жерде мына жерде жаткан мына частный предпринимательдерге эч кандай мусорный ящик жок мэриядан. Ошон үчүн мына мусордун бардыгын неге коюп атышат? Мындай мусорлар неге чыгып атат? Потому что чоң контейнер жок мэриядан коюлган эмес. Ош тазалык ишканасынын кызматкерлеринин айтымында мындай үкөктөр жөө жүргүнчүлөр үчүн коюлган. Бирок жарандар таштанды таштоочу атайын жерге барбай, кечкисин ушинтип жол боюндагы үкөктөргө таштап кете берет. Пекин соода борборунун кызматкери үкөккө таштанды төгүп жатат. Ал бизди көрөр замат төккөн таштандыларын кайра жыйнап алууга киришти. Бул урнаны биздин кызматкерлер күнүнө 2 жолу тазалайт да. Эртең менен кечки маал тазалап кетишет да. А бул жерде эч кандай мусор туруп, кечке чейин жыттанып, андай болбойт да, андай ыңгайсыздык жаралбайт да. Бул жерде азыр биздин коюлганын себеби эл көптүгүнө байланыштуу. Бул жерде атайын ушул элдер жүрүүчү жайларга урна коюлган да. Көп кабаттуу үйлөрдө жашаган жарандардын да таштандыга карызы бар. Инспектор Калчайым Шадбековага үймө-үй кыдырып төлөм чогултуу оор болууда. Ал шаар боюнча 8000 абонентти тейлейт. Күн сайын иш убактысынан кийин ушинтип таштанды үчүн такыр акы төлөнбөгөн аймактарды кыдырууга аргасыз. Бул ишканада тазалыкта контролер болуп иштейм. Бул участкада Ленина 343 дом, 18-квартира. 4 жылдан бери иштейм. Мына төлөөгүнө 82 ай болуптур. Постоянно келип айтам, төлөөңүз десем, силердин балдарыңар мени урган, анан анткен деп баары шылтоолорду айтып төлөбөйт. Анан ошо доказать этип кана квитанцияларды көрсөтүнсөм эч нерсе көрсөтпөйт. Сен кете бер, сен ишиң болбосун деп жаап коет ошо. Мисалы сууга төлөбөсө, алар суусун кыркып кетет. Светке төлөбөсө, жарыктык аны дагы жарыктык үзүп кетет. Эгерде налоговыйга патенттерин үзөтпөсө, аларга аябай чоң көлөмдөгү айыппул төлөнүп, штраф төлөнүп, булар аябай коркушат да. Анан биз эч нерсе кыла албайбыз да, биздин полномочиябыз келбейт. Эч нерсеге күчүбүз да жетпейт. Бирок бир белгилеп кетсек, азыркы учурда бизге жаңы мыйзам боюнча биз буларга айыппул салсак болот. Бирок ал дагы бир кыйынчылык менен төлөнүп жатат да. Таштандыга калктын карызы жалпы 12 миллион 580 миң сомду түзөт. Анын ичинде көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары 6 миллион, жер үйдүн жашоочулары 5 миллион. Мекеме ээлеринин карызы 1 миллион 700 миң сомго жеткен. Ош тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери карызды өндүрүү иштерин улантыларын билдирди. Машина атайын бул жерде эртең менен келет. Сиз кечки саат 8-ден алып чыгып бул жерде коюшуңуз керек. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.